Hala geldim. Bu toxtamda bu toxtamda 65-ci yıl qol qoyulgan toxtamda значит отводить землю под строительство Кампирабадское водохранилище деп турат. Бұл тоқтамдың аты передать земли Узбекистана для строительства Кампирабадского деген сөз жоқ. Бұл жөніне отводить деген сөзді жерді бөліп қойғыла деген сөз. А передать деген сөз өткөріп бергіле деген сөз. Өткөріп бергіле деген сөз болмағандықтан бұл өзінен өзі біздің жер екенін көрсетіп тұрады. Мұны кімдер саудалашпасын, бұл тоқтамдың негізін іштешіміз керек. Бұл біріншісі. Екіншісі, біздің ушундай бір келечекте ушундай чатака түшкелерибизди билген экен. 75-ci жылы биздин өкмөттүн башчысы Ахматбек Сүттүбаев Сүйүнбаев деген эсиңиздерде бардыр, биздин Ош эмесинде дагы обком бир секретары иштеп кеткен абдан кыргыздын мыкты чыганынын бири. Ушу кийин кыргыз менен өзбектин ортосундагы жер талаш болуп калбасын деп 75-ci жылы 74-cü номер менен 20 февралда тап-тап жазып кеткен. Ввиду невыполнения, ал сюда бар орысша жазылса, орысша окуп коеюн, чтобы силерге түшүнүктүү болсун. Ввиду невыполнения со стороны Узбекской ССР обязательства по строительству Левобережного Кампирабадского канала, коллекторно-дрезной сети, Совет министров Кыргызской постановление от 20 февраля 1975 года, номер 74, постановил сохранить земли в страницах Орской области Кыргызской ССР, отведенных под постановлением 1965 года, деп турат. Ну, ушу эгерде Сүйүнбаевдин мына токтому жок болсо, анда Камчыбек Ташиев башкасы содалашса болот. Бул деген тапа-так жазылып турат. Отведенных берилген жерди ошол биздин Ош областынын чегарасы менен Өзбекстан чегарасында сохранить деп турат. Бул деген талашсыз маселе. Ошондуктан мен ушуну сиздерге айтпайын дедим, айтып деле коеюн. Бир эки киши катышкан жогорку кезеңиштин эмеси болуп атканда талкуулоо деп койду. Талкуулоосу болуп атканда Камчыбек Ташиев ушул токтом жөнүндө бир сөз айткан жок. Ошого чыдабай мен айттым. Эмне үчүн жашырып атасың? Эмне үчүн жалган айтып атасың? Бул кыргыздын жери, мына документтер турат колубузда деп. Бул бир тарап. Бул жердин эмеси, мен элчи болуп 10 жыл иштеген адаммын. Мына чегара маселелери бул МИДтин маселеси. Бул КГБнын маселеси эмес. Чегарачынын маселе чегараны бекемдөө. Ташиев ошо чегараны бекемдөө боюнча иштеш керек. А чегараны аныктоо үчүн эмес. Аныктоону МИДке бериш керек. Бул чегараны аныктоодо эки гана жол бар. Биринчи жолу так жерлерде, талаш жок жерлерде шарт протокол кол коюлат да келишим кол коюлат. Ал эми талаш жерлерде эл аралык эме боюнча, практика боюнча талаш жерлерде компромисс табылат. Компромисске барат. Кыргызстан менен Өзбекстандын талаш жерлери бар. Гавасай талаш жер, Унгарто талаш жер, Чечме булак талаш жер. Ушундай жерлерибиз бар. Ошону компромисске барыш керек. А компромисс деген эмне? Бул баягы талкуулап отуруп, кайсы бир пайыз жерди биз алышыбыз керек, кайсы бир пайыз жерди биз коңшуларга беришибиз керек. Эми Кемпирабад эч талашсыз болуп атса, Ташиев ушу Кемпирабадты талаштуу жерге аралаштырып атат. Талаштуу жерге апарып, ошол жерден биз талаштуу жерден 90%-ин алып атабыз. Биз уттук дейт. Каяктан утат? Ал талаштуу жер деген эмне деген сөз? Гавасайды карасаңар алабаканы.
Anımdaki dokumentlerden ала geldim. Berip ketем balдарga. Arda Kırgız'ın kartasında da turat, Özbekistan'ın da kartasında turat. Anın emet tarjımanı vaqtını albayın, tak?